2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыктардын алкагында мобилдик топтор чет өлкөдөгү кыргызстандыктарга маалымат берүү боюнча ишин улантууда. Алдыда кененирээк тааныша аласыздар. 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыктын алкагында мобилдик топтор чет өлкөдөгү кыргызстандыктарга маалымат берүү боюнча ишин улантууда. Кошумчалай турган нерсе, мобилдик топтор алдыдагы парламенттик шайлоону уюштуруу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Анын ичинде жарандарды шайлоочулардын тизмесине киргизүү, чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкаларынын даректери жана саны, паспортторду алмаштыруу, жарандарды консулдук эсепке алуу, биометрикалык маалыматтарды жана жарандардын электрондук санарип кол тамгаларын каттоо жана башка суроолор боюнча иштерин жүргүзүшөт. Бүгүнкү күндө 29 чет өлкөдө 58 шайлоо участогу түзүлгөн. Ошондой эле БШКнын расмий сайтындагы чет өлкөдө добуш берүү бөлүмүндө дареги жана байланыш маалыматы жазылган чет өлкөдөгү шайлоо участкаларынын тизмеси жайгаштырылган. Эске сала кетчү нерсе, чет өлкөдөгү шайлоочулардын тизмесине киргизилген Кыргыз Республикасынын жарандары 2021-жылдын 12-ноябрына чейин кошо алганда шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу. Тизме мамлекеттик порталына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгаштырылды. Алдын ала тизмедеги шайлоочулардын жалпы саны 3,686,921 адам. Шайлоочулардын тизмесин тактоо 2021-жылдын 19-сентябрынан 12-ноябрына чейин жүргүзүлөт. Шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп, 2021-жылдын 18-ноябрында тизме порталына жайгаштырылып, шайлоо участкаларына илинет. Ошондой эле 2021-жылдын 19-сентябрынан тартып 12-ноябрына чейинки мезгилде шайлоочулар тизмесинин өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен. Тизме chekit.gov.kg сайтында, шайлоо участкасында. Өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди көрсөтүү менен 119 номерине СМС дагы жөнөтсө болот. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганда аяктайт. Саясий партиялардан бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ар бир талапкер талапкерлиги добушка коюлган шайлоо округун көрсөтүү менен съезддерде жүзөгө ашырылат. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтүүгө укуктуу экендигин жана талапкерди көрсөтүү үчүн чечим жашыруун добуш берүү менен кабыл алынаарын эске салабыз. Ошондой эле өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерди көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын БШКга берүү жолу менен жүргүзүлөт. 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу практикалык иш-чараларынын календарлык планына ылайык шайлоо өнүктүгү бардык талапкерлердин тизмесин каттоону аяктаган күндөн тартып, тагыраак айтканда 29 октябрда башталып, 27 ноябрдын таңкы саат 8:00 чейин добуш берүү башталаардан 24 саат мурун бүтөт. Ошого байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттарын бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телерадио уюму бөлүп берген акысыз обо убактысынын жалпы көлөмү жумуш күндөрү 1 сааттан кем болбоого тийиш. Белгилей кетчү нерсе, бир мандаттуу шайлоо округдар боюнча талапкерлер үчүн акысыз обо убактысынын көлөмү жумуш күндөрү региондук телерадио уюмдардын каналдарында 30 мүнөттөн кем эмес болушу керек. Ошондой эле талапкер саясий партия үгүт
материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн акысыз берилген обоо убактысын басылма продукцияны аянтчаны төмөнкү максаттарга колдонууга, талапкерлерге саясий партияга каршы добуш берүү чакырыктарды таратууга, тигил же бул талапкер шайланган учурда мүмкүн болуучу терс натыйжаларды сыпаттоого, кайсы бир талапкерлер катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу маалыматтар көз көрүнө басымдуулук кылган терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга, талапкерге катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга укугу жок экендигин Борбордук шайлоо комиссиясы эске салат.